Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, белгилүү болгондой, биз Талас облусунун 80 жылдыгын бул күндөрү белгилеп жатабыз. Ошондуктан биздин бүгүнкү студиябыздын коногун тааныштыра кетейин. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген кызматкер, коомдук ишмер Жаркыналиева Азият Шаболотовна биздин студияда. Азият Шаболотовна белгилүү болгондой, мына ошол Талас облусунун өсүп өнүгүүсүндө өзүңүз ошо жетекчилик кызматтарда кыйла жылдар эмгектендиңиз. Талас облусунун өнүгүүсүн жакындан жакшы билген адам катары бүгүн биз студиябызга сизди чакырып, ошол мамлекеттик кызматтагы ишмердүүлүгүңүздүн урунттуу учурларын бир эске салалы деп турабыз. Алгач Азият Шаболотовна, айтсаңыз, мына өзүңүз билесиз, баягы мамлекеттик бийликтин бир чечкиндүү аракеттери менен акыркы жылдары өлкөбүз өнүгүү жолуна түшүп, элдин бир ишеними пайда болду. Ушу мамлекеттик кызматкер катары, мамлекеттин өнүгүүсүндө бир ысык суугуна күйгөн инсан катары ошол акыркы жылдардагы өлкөбүздөгү өнүгүүлөргө бир өзүңүздүн көз карашыңызды билдирип, мындай бир өзүңүздүн ички жан дүйнөңүздө бир сар эсеп салып көрө алдыңызбы? Албетте. Биринчи кадырман калк менен саламдашып алайын. Аман эсен жатасыздарбы, туугандар? Мынакей кече эле өткөн Талас облусунун 80 жылдык бааракеси менен баарыңыздарды чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Бул тарыхый окуя биздин Талас облусундагы өсүп өнүгүүнү, туруктуулукту, ынтымакты бириктирип, элдин ынтымакка чакырган чоң маараке экендиги көрсөтүлдү. Баарыңыздарга мааракеңиздер кут болсун. Ал эми сиздин берген сурооңуз эң жакшы суроо болду. Мен акыркы 2020 жылдан бери ардактуу эс алууда жүрөм. Бирок эмгек сиңирген кызматкер катары мамлекеттин өнүгүп өзүсүндө болуп жаткан бардык нерсе мага абдан жакын сезилет. Менин жүрөгүмдү ысытканы элдин маанайы жаркып, акыркы жылдары өзгөчө социалдык маселелерге көңүл бурулушу. Социалдык маселелерге көңүл буруу бул жалаң гана айлык акыны көбөйтүп коюу эмес. Ошол биздин келечегибиз болгон балдарга түзүлгөн шарттар. Бала бакчадан баштап жыл сайын мектептердин курулушу, жок дегенде жаңыланышы, бул эртеңки биздин келечегибиздин камкордугу. Албетте 2003 жылдан баштап мамлекеттик администрацияда акимдин социалдык маселелер боюнча орун басары болуп келе жатып, көптөгөн түмөндөгөн түшүктүн ичинде жүрүп, чечилбей калган маселелерге жүрөк оруп, бир мезгилде ушуларда чечилип, элибиз жаркын маанайда жашайт деген үмүт менен күнү түн иштечү элек. Кошумчалай кете турган нерсе элдин эң аярлуу катмарларына болгон мамиленин өзгөрүшү. Үйү жокторго атайын проектлер аркылуу болсо дагы татынакай үйлөр салынып берилип жатышы. Ар бир баланын ата-энесинин камкордугуна болушуна түзүлгөн шарт түзүүгө аракет жасалып жаткандыгы бул чоң маселени жаратат. Анан жалпы эле ушул Кыргызстандын ичинде Талас облусундагы өсүп өнүгүү дагы жүрөк кубандырат. Мына Талас шаарына келгенде кадимкидей эле Бишкектин ичинде жүргөндөгүдөй болуп, ушунчалык жарык бардык жерде. Көчөлөр таза, көчөлөр оңдолгон, жаңы жакшынакай имараттар пайда болгон. Жана дагы боло турган иштердин пландарын көрүп, биздин келечегибиз, эртеңки күнгү жашообуз, дөөлөттүү карылыгыбыз абдан жакшы мезгилге туура келгендигине мен кубанычтымын. Азият Шаболотовна, жогоруда сөзүңүздү белгилеп кеттиңиз да, ушу айрыкча биздин калкыбыздын, айрыкча аймактарда калктын бир социалдык көйгөйлөрүн чечүү. Өзүңүз билгендей, баягы мурдагы бийликтин алмашуулары дагы ошол бир калктын аярлуу катмарындагы социалдык көйгөйлөрдүн бышып жетилишинен улам баягы убакыт саатында чечилбей катмарланып баягы көйгөйлөр, ошондо нааразычылыктар көбүрөөк орун алчу эле да. Мына бүгүнкү күндө өзүңүз билгендей, ушу өзүңүз да белгилеп кеттиңиз, ушу социалдык көйгөйлөрдүн четинен чечилип жаткандыгы дагы ошол бир элдин
ишенимин пайда кылып жаткандай да, эл аралап жүрөсүз, мына ардактуу эс алууда жүрөсүз. Элдин маанайы, элдин пикири кандай? Элдин маанайы, элдин пикири өтө жакшы. Ногу карапайым адамдар деген жөнөкөй келет, ойлорун жашырбайт. Булар сөздө тандабайт. Жолуккан мезгилде курбалдаштар менен, замандаштар менен, кесиптештер менен жолуккан мезгилде биздинки бүгүнкү күнгө болгон кубаныч ар бирөөнүн жүзүнөн байкалат. Ар бирөөнүн мамилесинен байкалат. Ушундай болуш керек эле, биз ушундай жолго түшүшүбүз керек эле деген адамдар бүгүнкү күндө эл арасында арбын десем жаңылбайм. Азият Шаболотовна, мына өзүңүз билгендей, Талас облусунун 80 жылдыгын бир зор салтанат менен белгилеп алдык окшойт. Албетте баягы жыл соңуна чейин тиешелүү бир түзүлгөн иш-чаралардын алкагында баягы область аймагында аракеттер ишке аша берет. Бүгүнкү күндө ушул область аймагындагы баягы мамлекеттик кызматтын жоопкерчилиги, өзүңүз билесиз, сиздердин баягы иштеп жүргөн убактагы менен азыркы мезгилде салыштыруу менен айырмаланып турат. Ошондой болсо дагы бир жоопкерчилиги арттыбы, же болбосо мындай бир иш ыргагы кандай нукта бара жатат? Эми бул жерден ачык айта турган бир нерсе, биз иштеп жүргөн мезгилге караганда азыркы мезгилде иштөөгө бир аз шарт жакшырды деп мен ачык эле айта алам. Себеп дегенде, мындай иш-чараларга мурда көпчүлүгү караламан калктын, анын ичинде эмгекчил фермерлерибиздин, мыкты ата уулдарыбыздын көмөктөрүн көп сураар элек. Ал эми азыркы күндө бул иш-чараны мамлекет өз мойнуна алып, өзү каржылап жаткандыгы мени абдан кубандырды. Бир эле мисал. Албетте аймактын атын чыгара турган бардык бул айыл чарба өзүмдүгүнөн болобу, же болбосо өнөр жай чыгарган продукциялардан болобу бир нерсе болот. Ал эми биздин улутубуздун улуу мурастарын сактоо боюнча ушул бир маселе жаралып келе жатып, мынакей ала кийиз фестивали ушул мааракеге тушташ өткөрүлүптүр. Ал келген кол өнөрчүлөр менен баарлашып отуруп, Маданият министрлиги аркылуу каржыланганына мен там бердим. Буга чейин мындай болгон эмес. Муну моюнга алышыбыз керек да. Эгерде ушинтип өкмөтүбүз бардык жактан бардык иш-чараны колдоп турса, иштебегенде эмне? Иштеш керек. Иштеш гана керек. Бул жерде чыгармачылык менен иштеш керек. Тынбай иштеш керек. Анан ошол энелердин дагы 7 дубандан келип, биздин жакшынакай иш-чарабызга катышып, өздөрүнүн кол иштерин көрсөтүп, ушул жерден кандайдыр бир Таластын өзгөчөлүгүн өз жерине алып кетиши дагы эл арасындагы алаканы, биримдикти бекемдейт деп ойлойм. Азият Шаболотовна, өзүңүз иштеп жүргөн ушу кыйла жылдар Талас районунда жетекчилик кызматта жүрдүңүз, андан кийин область башчысынын орун басары болуп кызматта турдуңуз. Ошол мезгилдеги мындай бир сиздин жүрөгүңүздү жылытып, мындай бир кубанычыңызды арттырган бир учурларды, урунттуу учурларды эстей аласызбы? Ушуну биз ишке ашырдык элек, ушул нерселерди бир жасай алдык деген. Албетте. Эстей алам. Өткөн мезгилдин дагы, өткөн доордун дагы жакшы жактарын алышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө биз баарысын мындай жаман жакка чыгарбашыбыз керек. Биз ал мезгилде өкмөттүн абалы, казынанын абалы бизге белгилүү болгондуктан өкмөттүк эмес буюмдар менен иш жүзүнө көп иштерди ашырдык. Биринчи эле айта кетким келет, мен дагы деле балдарга кайрылам. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иш алууда, алып барууда жакшы иштерди жасадык деп айта алам. Себеп дегенде, ошондой балдардын баары такталып, алардын күндүзгү бара турган реабилитациялык борборлору түзүлүп, алардын ата-энелеринин бири-бири менен байланыштары болуп, бул нерсе бизге жакшы болду. Андан тышкары өкмөттүк эмес уюмдун жардамы менен ушул жерде жүрөк ооруунан жабыркаган 12 жашка чейинки балдардан 20 баланы бекер операцияга алып бардык. Бул менин жүрөгүмдү ушунчалык кубандырат. Себеп дегенде биз аралчы болдук, себепчи болдук. Ошо балдардын
ден соолугу оңолуп кетишине. Андан тышкары рас биз бир мезгилде бир эле Талас облусу эмес, жалпы Кыргыз эли даяр эмес эле базар экономикасына. Базар экономикасынан кийин ар бир үлүшүн өзүнө бөлүп берип, эми өз тирилиңерди жазагыла деген мезгилде бар эле чарбачылыкты алып кете албады. Көбү даяр нерсени алып сатууга өттү. Көбү бала чакадан чыга албай, күнүмдүк түшүктөн чыга албай үйдө калган мезгилде өз ара жардам топтору түзүлүп, топко биригип иштөө, максат коюу, кичине да болсо инвестиция тартуу боюнча жумуштар ар бир айылда жүрдү. Бул дагы өз натыйжасын берип, бүгүнкү күндө көрүп жатасыңар кандай жемишин берип жатат. Анын ичинде албетте эр азамат жигиттер, агаларым, энелерим таарынбасын, аял заты активдүүрөөк иш алып барышты. Ошолор биринчи коомдук бирикмелерди түзүшүп, ошолор биринчи биригишип, кой, минтип олтурганда эмне? Иш кылалы, биз дагы чыгалы деп, өкмөттөн каржысыз эле кайсыл жерде жакшы иш-чара болсо, фестивалдар болсо, кол буюмдарын, өз буюмдарын алып барып катышып жүрүп, ушул өнүгүүгө, биздин нарктуулукка, баалуулукка сактап калууга чоң салым кошту деп айта алам. Буга дагы бурма кошумчалай кете турган нерсе биздин Кыргызстандын көчмөндөр оюну да башталышы абдан чоң бир жол ачып берди. Ушул көчмөндөр оюнунда даярданууда качандан бери эски сандыкта сакталып жаткан, мунун азыркы заманбап буюмдарга аралаштыра албай калган буюмдардын баалуулугун алып чыгууга туура келди. Ар бир ошондой үй бүлөгө барып көрүп, бул деген эң 100 жылдан ашык бир кылым сакталган жакшы буюмдар чыкты да. Баалуу мурастар. Бул ушул улуу мурасты дагы улантууга, сактоого, жана дагы анча-мынчаларын бул жака өзүңөргө кереги болбосо кичине музейлерге өткөргүлө, музей кылып түзгүлө дегенге дагы жол ачылды да. Азият Шаболотовна, ушул иш-чаралардан эсимде да баягы биз журналисттер эл аралап жүргөндөн кийин ар кимдин пикирин угабыз. Айрым учурда ушу Азият Шаболотовна ушундай ишти алып барчу эле, тартиби катуу эле. Азият Шаболотовна ушул жерде болгондо деген учурларды мен уктум да. Анын өзүңүз билесиз, мамлекеттик кызматтагы аял кишинин түйшүгү бул өтө бир ат көтөргүс болуш керек да. Анан ушу мамлекеттик кызматка тартылып, ушу мамлекеттик кызматтын ысык суугуна күйүүдө ушу аялдардын бир түйшүгү кандай болот? Сиз азыркы мына бүгүнкү күндө да ушу мамлекеттик кызматта Талас областын эле алганда мыкты кыздарыбыз эмгектенип жатат. Кандай бир кеп кеңешиңизди айтып, тажрыйбаңызды бөлүшөт элеңиз? Туура айтасың. Аял кишиге мамлекеттик кызматты, үй бүлөнү баарын бирдей алып кетүү албетте түшүктү жаратат. Бирок ошол түшүктү жеңүүдө ошол иштейм деген адам, мен мамлекетке, мен элге кызмат кылам деген өздөрүнүн жүрөгүндө бир каалоо болуш керек. Жана өз күчүнө, өз демине ишенүү болуш керек. Жана дагы иш алып барууда бул нерсе чоң олуттуу нерсе үй бүлө деген. Ошол үй бүлө менен параллель алып кетүүгө аракет жасап, балдарга туура тарбия берүүгө да аракет жасап, жана элге туура мамиле жасоодо бир гана менин таянганым элдин ишенимин актоо болду. Эртеңки күнү сен билип туруп бул ишти эмнеге жасабадың дегенде, менин берер жообум убактым жок жана билбейм деген жоопду эч убакта айтпадым. Бирге иштеген кыздарга тамаша кылып калар элем. Келгиле сөздүктөн билбейм деген сөздү алып таштайлы. Себеби биз билишибиз керек, аракет кылышыбыз керек, биз аткарышыбыз керек, биз жасашыбыз керек. Бүгүнкү күндө деле ушул принциптен жаспай иштөө ийгилик алып келет деп ойлойм. Кыйналыш күнүмдүк, сааттык, убактылуу. Ал эми ийгилик түбөлүк. Сыймык бул түбөлүк. Себеп дегенде сени көргөндө ошол адамдар ушул менин бир муктаждыгыма жардам берди эле. Биздин айылдын мындай бир чечилбеген маселесине жардам берди эле деген мамиле мени ушунчалык
кубандырат да. Биз ошол ишенимди аткарышыбыз керек. Эң биринчи таянар тообуз биздин элибиз болуш керек. Азият Шаболотовна, эс алчу элеңиздер, мындай бир кантип эс алганга үлгүрдүңүздөр ошол убакта? Мамлекеттик кызмат, мен бүгүнкү күндө деле көрүп жүрөм, мына азыр деле иштеп баягы өзүңүзгө окшогон чыгаан кыздарыбыз иштеп жүрөт, бирок өзүңүз айткан үй бүлө, мамлекеттик жоопкерчилик, анан эле эс алуу, мындай адамды да бир өзүнүн бир чөрөсү болуш керек го дейм. Эс алганга да убакыт табыш керек го дейм. Кандай дейсиз? Албетте эс алганга убакыт табыш керек Үлгүрчү элеңиздер экендигин чындыкты эле айтайын, мен өзүм ушул эс алууга чыкканда анан билдим. Ошол убакта эмне үчүн эс албай иштедик? Биз 14 күндөн ашык отпуск алган жокпуз. Эмгек өргүсүнө эки гана жума чыгар элек. Анан чакыртып алып, барарда макулдугун алып туруп анан барчу элек. Анан бир нерсени айтсам, мүмкүн силерге дагы таң калыштуу болот болуш керек. Мамлекеттик кызматтан кеткенден кийин мен курортко барыпмын. Биринчи жолу. Андай эс алууларды биз убагында жасабадык. Биздин эс алуубуз, аткарган ишибиз аягына чыкса, өткөрүп жаткан иш-чарабыз ийгиликтүү өтсө, ошону менен чарчаганың жазылып, ушунчалык эле кайра эс алган адамдай эртесинде жумушка кире берер элек. Анткени элдин эч убакта мындай суроо талабы түгөнбөйт. Баарын чече алчу эмеспиз, моюнга алыш керек. Өзгөчө өкмөт тарабынан каржылык маселеге келгенде кыйналып калар элек. Анан ушул жерде олтуруп мен урматтуу кадырман калкым, убагында бизди колдоп, кайрылганда жок дебей, өз көмөктөрүн көрсөткөн мыкты инсандарга кайрылып кетет элем. Бириңиздерди айтып, бириңиздерди айтпай, атыңыздарды толук ата албай калды деп таарынтпайын. Бирок бүгүнкү күндө дагы мен сыйлаган инсандар өтө көпүстөр. Сиздердин жардамыңыздар менен, мисалы үчүн Дамира Молдоярова деген кызыбыздын жардамы. Бул жакта дагы өзүнчө ишкана, кичинекей ишкана иштеткен кыздарга дагы ыраазычылыгымды айта кетем. Биздин ишибиз чакан эле бизге жетпейт дешпей, өз убагында колдоосун көрсөтүп. Биз ошолордун эле колдоосунда көп иш-чараны аткарып коет элек да. А бүгүнкү күндө иш мындан да жакшы аткарылыш керек. Себеп дегенде мамлекет колдоп атат. Мамлекет көтөрүп атат. Бизден болгону гана демилге болуш керек. Идея болуш керек. Ошону иш жүзүнө ашырганга каалоо жана жигери болуш керек. Азыр байкап жатасызбы ошондой мамлекеттик кызматтагы адамдардын ишмердүүлүгүндө ошондой жигер, ошондой аракет барбы? Бар, бирок эмнегедир булар да биздин учурга караганда нанотехнологиядагы өнүгүп, анча-мынча жеңилдиктер да пайда болуп атат. Бирок биздин келечек болгон жаштарда кыймыл жайыраак. Ал мезгилдегидей мен көрүп атам, эми албетте жасалып жаткан иштерге да күбө болуп атам, аракеттер зор, бирок мен каалайт элем, таарынбагыла, урматтуу коллегаларым. Бизден көп нерсе көз каранды. Биздин каалообуздан, биздин аракетибизден көп нерсе көз каранды. Ошондуктан ар бириңерге кааларым биринчи ден соолук, экинчи демилге, үчүнчү элдин батасын алууга аракет кылалычы. Өзүңүз ушу мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндө айрыкча ушул баягы социалдык тармакты жетектедиңиз. Ошо социалдык тармактын көйгөйлөрүн чечүүдө ушул кызматтын жоопкерчилиги, ушул кызматтын мындай бир кандай десем, мындай бир баягы элге жакын, элдин арасында болуш керек, социалдык көйгөйлөрдү, нааразычылыктарды алдын алыш керек. Ушул чөйрөдө мындай бир эмнеге биринчи көңүл буруш керек, эмнени мындай бир алдын алып туруш керек, ушул жагынан бир тажрыйбаңыздан бөлүшө кетсеңиз. Эң сонун суроо. Бул элдик толкундоолор эмнеден чыкты?
сөздүн ачыгын айталы. Аткаруучу бийликтегилердин анча мынча кайдыгер мамилесине болгон нааразычылыктан чыкты. Ошол кайрылып жаткан маселенин чечүү жолдорун туура түшүндүрүп, бул маселе бүгүн эле чечилбесе дагы эртең чечүүгө, бүрсү күнү чечүүгө аракеттер момундай болот деп жакындан элге, жерге жеткире айтылбагандан болду. Ошондуктан элдик толкундарды болтурбаш үчүн, ошолордун алдын алыш үчүн төмөн түшүп эл арасында көбүрөөк жүрүү бул көп маселени чечүүгө жардам берет. Себеби биз элден кызматыбыз менен гана айырмаланбасак, башка эч нерсе менен айырмаланбайбыз. А бирок биз элге жасаган мамилебиз менен айырмаланышыбыз керек. Себеп дегенде биз аткаруучулук милдетти мойнубузга алдыкпы? Аткарууга аракетти күнү түнү жасашыбыз керек. Эгер ошол аткарылбай кала турган болсо, узап кете турган болсо, ал адамга биз түшүндүрүп, айтып, керек болсо ээрчитип, барып, ошол маселени жеринде момундай болуп чечилерин көрсөтүшкө туура келди. Себеп дегенде ушундай маселелерди аткарууда мен көбүрөөк өзүбүздүн шайлаган депутаттарыбызга барууга, андан тышкары өкмөткө чейин кайрылууга туура келип жатты. Бардык эле маселени чече алган жокпуз. Бирок дагы да айтарым, биз келген кагазга ишенип отура бербей, жазылган отчет кагазга ишенип отура бербей, жерде көбүрөөк болсок, эл менен болсок, элдин үнүн уксак жана элге туура мамиле жасасак, бул ийгиликке алып келет. Сөз соңунда Азият Шаболотовна ушу биздин Талас облусунун касиеттүү кең таластын түптөлгөндүгүнүн, облустун түптөлгөндүгүнүн 80 жылдыгын белгилеп жатып, өзүңүздүн ушу иштешкен кесиптештериңизге, жалпы калайык журтубузга бир жакшы сөзүңүздү арнап кетсеңиз, каалоо тилегиңизди. Рахмат. Албетте. Иш-чарадан баштасак, бизге келген жаңы башчыбыз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жумаев мырзага жана анын аппаратына, ошондой эле бул иш-чараны өткөрүүдө дегеле кол кабыш кылган бардык райондук мамлекеттик администрациялар жана мекеме уюмдун жетекчилерине ыраазычылык билдирем. Анткени жалгыз аппарат иш жасай албайт. Бирге сиздердин колдооңуздарда жакшы иш-чара болду. Андан кийинки айта турган нерсе, жалпы кадырман эл журт. Эң биринчи баарыңыздарга кааларым ден соолук. Башыңыздар эсен, бооруңуздар бүтүн. Ар бириңиздер өз элиңиздер менен, жерге жээңиздер менен, бала чакаңыздар менен амандыкта өсүп өнүгүп бара жаткан мамлекетибизде, өз жериңерде аман эсен болуңуздар. Сиздердин колдооңуздар, сиздердин берген бааңыздар, сиздердин берген батаңыздар азыркы мамлекетти алга тарта турган жаштарыбызга тийип, ушулардын жакшы иштерин жайылтып колдоп, анча-мынча кетирип жаткан кемчиликтерин акырын барып айтып, аман болуңуздар. Эл башы, журт башы, эжелер, агайлар, мыкты инсан агалар бар. Талас облусунун ардактуу аты уулуна, чыган аты уулуна ээ болгон ардактууларым, биз ал ардактууну алгандан кийин, бизден кийинки келе жаткан муунга колубуздан келишинче өрнөк болууга, өбөлгө түзүп берүүгө аракетибизди жасап, бар бололу, аман бололу. Рахмат, Азият Шаболотовна, сизге дагы бекем ден соолук, ардактуу эс алууда аман болуңуз деп айтмакчыбыз, сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Талас облусунун 80 жылдыгына арналган маекти сиздерге чагылдырып бердик. Бүгүн биздин маегибизге Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген кызматкер, коомдук ишмер Жаркыналиева Азият Шаболотовна катышты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.